Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө усулдагы духовкада 30 минутуда быша турган пирожкилер жасап алабыз. Башкача айтканда, сиз камыр кылып көптүрүп, убакыт коротуп отурбайсыз. Аябай күсүрөгөн даамдуу пирожкилер пайда болот. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталууну унутпаңыз. Бизге камыр кылуу үчүн 2 стакан un, 1 кичине чай кашыкта туз, 2 чоң аш кашыкта өсүмдүк майы жана суу керек болот. Сууну көз өлчөмүңүздөргө карап кошосуздар. Камыр өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо тыгыздыктагы камыр болот. Камырды жакшылап колдун жардамында ыйлеп алган соң, бетин целлофан пакет менен жаап, 5 мүнөткө тындырганы кое турабыз. Начинкасына өзүңүздөр каалаган начинка колдонсоңуздар болот. Менде кадимки эле картошканын пюреси, эзмеси. Андан кийин мен даамдуу болуш үчүн ушинтип пиязды эзип кууруп алдым. Бул да табитиңизге жараша. Татымына жараша туз жана өзүңүз каалаган татымалды кошсоңуз болот. Менде дайым кошчу татымал бул кориандр же кашнич. Кааласаңыз көк пияз кошсоңуз болот ичине, жана кара мурч кошсоңуз болот. Аябай ароматтуу, даамдуу пюре пайда болду. Эми тынган камырды экиге бөлүп алабыз. Кааласаңыз бир чоң кылып жайышыңыз мүмкүн. Ар бир бөлүктү тегеректеп алган соң бирден жайып баштайбыз. Жука абалга чейин жайып алабыз. Эгер сизге видеобуз жаккан болсо, лайк басып, комментарийге ой пикириңизди жазып, каналыбызды колдоп коюшуңузду көптөн көп суранабыз. Анан да биздин видеолорубузду кийин автоматтык түрдө көрүп туруу үчүн подписаться кнопкасынын астындагы коңгуроочону басып коюңуз. Камырды жука абалга чейин жайып алган соң 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Башкача айтканда, бир тегерек камырдан 4 пирожки чыгат. Менде жалпы жасаган азыктарымдан демек 8 пирожки чыкты. Эми 4 бөлүккө бөлүп, ар бир бөлүктү мына ушинтип складка кылып алабыз. Жана картошканын начинкасын кошуп, ичине ушундай таризде кооздоп бүктөп алабыз. Четтерин болсо колуңуздун жардамында кысып коюңуз, себеби картошка пюрелери бышкан учурда чыгып кетиши мүмкүн. Эгер камырды калыңыраак деп ойлосоңуз, бир аз колдун жардамында жукартып жайып алышыңыз мүмкүн. Мына ушундай складкаларды чогултабыз. Учтуу жагына картошканын пюресинен жасалган ишти салып, тегеректеп түйүп баштайбыз. Бардыгын ушул таризде тизип, четтерин жабыштырып түйүп алган соң, бетин жумурткалап, өзүңүздөр каалаган кунжут же болбосо сейдана деп коет, тминь кошуп, үстүнө сеуип коздоп, алдын ала кызытылган духовкада 200 градуста үстү кызарганча бышырып алабыз. Бышканда аябай даамдуу, күсүрөк, картошка менен пияз айкалышкан начинкасы аябай даамдуу болуп чыгыптыр. Эгер кааласаңыз, ушул эле начинканын ордуна капусталуу начинка колдонсоңуз да болот. Ал эми самса жасап көрүүнү айта албайм, себеби суусу чыгып кетеби, чыкпайбы, ошону билбейм. Эгер жасап көргөн болсом, албетте каналга киргизем. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.